Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сөздүн көркү көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү программа кыргыз тилинде сүйлөөнүн аброюн көтөрүү жөнүндө. Кыргыз тили мамлекеттик тил болуп, өз вазифасын толук аткарбай келет. Ал эми коомдогу колдонуусу бала бакчадан баштап, жогорку бийлик бутактарына чейин чектелип келатканы оор коюп эле көрүнүп турат. Çektelgen kırgız tilinin koğumda koldanır. Mamleketlik işxanalarda koldanılmasa, mamleketlik okular tarmağında, bilim tarmağında, teknikada, biyologiyada, kimyada, matematikada, jalagılı orusça ilmi adabiyatlar var. Oşondan okuşat, oşondan oku үйрөнгөн adamlar көбүнчө орусча ойлонушат дагы, орусча билим алат. Mamleketlik til özünün ornunda emez, ofitsialdык til koldanılıp atat. Ошондуктан gereksiz tildi hiç kim öğrenmedi. Mına gereksiz dep, gerektenişi çektelgen dep şunu aytat. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз тили мамлекеттик тил болуп конституцияда көрсөтүлгөндөн кийин ошол 23-24 жылдан бери мамлекеттик деңгээлге көтөрүлө албай жаткандыгы бул өтө жүрөгү өткөн маселе катары эсептешибиз керек да. Мамлекеттик тил деп жазылганы менен мамлекеттик тил менен кыргыз тилинин өзүнүн өзгөчө айырмасы болот. Ошону биз ажырата биле албай атабыз да. Кыргыз тили бул улуттун тили. Кыргыз улутунун тили. Ал эми мамлекеттик тил деп конституцияга киргизип аткандан кийин ошол кыргыз тили улуттун тили мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүш керек. Бардык мамлекеттик бийлик органдары, бардык мамлекеттик иш кагаздары мамлекеттик тилде жүргүзүлүш керек деген мазмунда. Ушул мазмунду биз коомчулукка жеткире албай, 23 жылдан бери мамлекеттик тил боюнча биз конституция негизинде атайын мыйзам кабыл алганыбыз менен мыйзамдын беренелери мамлекеттик деңгээлде аткарылбай, көңүл бурулбай келип жаткандыгынын натыйжасында биз бүгүнкү күндө али өз агасына кала албай, бирөөнүн агасын сагалайт болуп, расмий тилде деп киргизип алган тилибизди көп мезгилде биз мамлекеттик деңгээлде көтөрүп, аны парпыратып, өзүбүздүн чыныгы мамлекеттик тилибизди экинчи тилге айландырып койгонубузду өзүбүз байкабай калдык да. Адамдын бир эле тили болуп, аны өздөштүрүүсү, калыптануусу бала кезинде болуп, дили дитине сиңип калат окшойт. Тил маселесине келгенде, үй бүлөдөн, бала бакчадан баштоо раско. Жашынан тарбиялаш керек экен баланы. Биз азыр мисалы үчүн көп эле чоң аталарды өзүм баш болуп көрүп жүрөбүз. Балдарды садикке бакчага берип атабыз. Бакчадан балдардын киндигин кесип тамырын кыркып атат да. Баягы менин бир сөзүм бар эле, тамырыңды кыркып бутагыңа гүл тагып дегенчи. Азыркы бала бакчада тарбиялап атабыз дегендер ошондой мааниде болот да. Балдардын тамырын кырктырып атабыз, бутагына гүл тагып, орусча сүйлөсө сүйүнүп атабыз, англисче ыржаттап келсе абдан кубанабыз. Кыргызча бир сөз жаңылык киргизбейт да бакчаданчы азыркы өзгөчө шаар жеринде келет. Балким айылдагылар балким биржеке жасап аткандыр, шаар жеринде бүт материалдын баары орусча, ырдын баары орусча, ойноткондун баары орусча, балдардын бири бири менен болгон мамилеси орусча, баягы эле каны эле кыргыз, дити орус болуп атат да. Анан ошол балдар чоңойгондон кийин алар кайра бир 4 жаштан өткөндөн кийин бүттү. Ал баладан кыргыз жашаш кыйын болуп калат да. Эгерде орусча бала бакчада болуп, орусча мектептен окуп калган болсо, кыргызча ойлоно албайт ал өзү. Орусча ойлонот. Сөздү орусча табат. Анан аны кайра кыргызча көтөрөт, кыргызча сүйлөйүн десе. Көрдүңүзбү? Мына ошондон тигил ойлоо орусча болсо, которуу кыргызча болсо, ан жанагындай сүйлөй албай, кекештенип, туура эмес сөз тандап, колдонгондун баарысы мына ушунун кесепетинен турат. Кыргызча ойлонгон, кыргызча бир тарбия бере турган бакчага иштей тургандан да биз тарбиялашыбыз керек да. Мына азыр мектепке чейинки балдар тарбиялоо биздин Арабаевда болуп атат. Буга көңүл бурулбай жабылып кала сактаган.
мына Кудайдын буйругу экен. Ошо жакынкы эле жылдарда кайра бакчага көңүл буруп атат. Эми бакчага көңүл бурганда эле бакчага ошо иштей турган адамдар кыргызча сүйлөп барса, кыргызча ойлонуп барса, ошондо баланы тарбиялап берет экен кыргызчачы. Мына мен өзүбүздүн башыбыздан өткөндө айтып атам. Кечинде орусча сүйлөп келсе сүйүнүп атабыз да. Орусча ыр жаттап, бир куплет кыргызча ыр жаттабай атат балдарчы. Ырдаса дагы орусча ырдайт. Жаңы жылдык ёлкасын көрсөңөр, жалаң орустун оюндары, жалаң орустун жанагы сөздөрү, жомоктору, мектеп ёлкада коюлган жомоктун баары орустун жомогу, кыргыздын жыты жыттанбай атпайбы? Ошо кыргыздын жыты жыттанбаган жерде тарбияланып чоңойгон баланы биз кантип анан кыргыздын сөзүн сыйла, кыргыздын аброю, сөзүнүн аброюн көтөр деп айтабыз. Ал өзүбүз талкалап берген нерсени кайра өзүбүз кайра кура албай атабыз да. Мамлекеттик тилди өз деңгээлинде кадырлоо баштан аяк жалпыбызга милдет болсо керек. 2014 жылдан баштап мамлекеттик тил өкүм сүрөт. Окуу жайында, тармагында, коомдун барлык тармактарында, ошонун ичинде жогорку кеңеште, өкмөттө, президентте кыргыз тили биринчи жазылат дагы, анан керек жерлерде орус тилине которулат, официалдык тилге. Дезе эле азыр көбү жанталашып окушка аргасыз болуп атат. Окуп аткандар өтө көп. Демек, акырындык менен бу тилдин өзүнүн колдонуш чөйрөсү өнүккөндөн кийин айталык колдонушу функциясы, кызматы жогорулагандан кийин адамдардын коомдук түшүнүгү, бул мамлекет тилди билбесең болбойт экен да деген коомдук түшүнүк андан сезимине сиңгенден кийин анан кой деп балдарын өздөрү эле кыргызча окутууга негиз болуп калат. Коомчулукта бүт бийлик башында президенттен баштап өкмөттүн курамы, депутаттар, жогорку кеңештин отурумдары, өкмөттүн отурумдары, президенттик жолугушуулар, ар кандай расмий жолугушуулар, анан эки тараптуу эл аралык жолугушуулардагы мамлекеттик тилде өтүп, анан мамлекеттик тилден англис тилине биздин котормочуларыбыз которуп турган мезгилде биздин кыргыз тилинин аброю көтөрүлөт. Казак президенти Назарбаев жөн эле жанагындай чиновниктердин элдин арасында чыкканда такай айтып жүрөт. Казак казактар менен казакча гана сөйлөсүн. А биздики эми үчүн айтышы мүмкүн эмес. Эмне ошондон бирөө штраф салам. Кыргыздар орусча сүйлөшпөй бири менен бири. Кыргызча эле сүйлөшсүн деп койсо, ошол жогору жактагы адамдар айтса, бийлик башындагылар, чиновниктер кыргызча сүйлөй баштаса, анан өзүнөн өзү эле адамдардын баары сүйлөй баштайт. Балык башынан дейт да, башты карап түздөнөт. Президентибиз баш болуп, премьер-министрибиз баш болуп, биздин төрагабыз болуп, парламенттин төрагасы, ар бир депутат, ар бир өкмөттүн мүчөлөрү, мамлекеттик кызматкерлердин бардыгы биздин мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик тилибиз кыргыз тилини көтөрүп, өздөрү таза сүйлөп, так айтып, ар кандай расмий жолугушуулардын, ар кандай расмий өзүндөрүнүн мындай бир отурумдарын, жыйналыштарын, жолугушууларын бардыгыны расмий тилде өткөрүп, анан иш кагаздарын бардык мамлекеттик ишканаларда мамлекеттик тилге өтүп, зарылчылыгына жараша гана расмий тилге которулганда, ошондо биздин кыргыз тилинин аброю көтөрүлөт да. А биздики өткөн жетекчилердин убагында дагы ар кандай маселеде бир башка улуттун өкүлү отурса, дароо эле расмий тилден баштап жүрдүк. Ошонун көңүлү оорубасын, 99 кыргыздын көңүлү ооруса оорусун, бир башка улуттун өкүлүнүн көңүлү ооруп калбасын деген саясат менен жүрүп, биз ушундай акыбалга өзүбүз келип калганыбызды өзүбүз байкабай калдык да. Мындан 1-2 жыл мурда министрликте жыйналыш болуп атат. Карасам бир гана кыргыз эмес киши бар, ада уктап атат. Биз ошол түшүнбөй калбасын деп, биз баарыбыз орусча сүйлөп жатабыз да. Анан кийин мен айттым, ушу жерде бир кыргыз эмес, бирөө жок. Бирөө бар экен, ал уктап атат.
кыргызча эле сүйлөй бербейлиби? Же кыргызча орусча билбесиңер? Билесиңерби же билбейсиңерби? Билбейбиз. Билебиз дейт. Билсек эми ушундай да болобой. Ушинтип баарыбыз кыргыз болуп туруп бир киши үчүн орусча сүйлөп отурсак, анда биздин тилибизди ким сыйлайт? Эми кыргыз элинин өзүнүн көп жакшы сапаттары бар да. Мен аябай сыйлаган, да ал эмес сыймыктанган сапаттары бар. Ошо бир киши деп, ошо бир кишинин көңүлү деп, ошончо киши бир кишидей болуп баардыгы орусча сүйлөп атат. Мындай керемет сапат эч бир улуттан таба албайсың. Бирок ошол керемет сапаты, мыкты сапаты кыргызга азыр каршы иштеп атат да. Мисалы үчүн кыргыз тилин өнүктүрөлү деп койсоң, башка бирөө ошо жерден тим эле чуу көтөрүп чыгат. Эмне үчүн башка тилдин тагдырын биздин өлкө чечпейт да. Ал тилдин тагдырын чечип алчу өлкөсү бар. Аны тилди өнүктүрүп алчу, колдонуп алчу өлкө жана өлкөлөр бар. Ошолор ээси ошолор да. Анан Кыргызстанда болуп туруп, анан ушу кыргызча сүйлөп коелу десең, башка улуттун өкүлү уялбай туруп, эмнеге кыргызча сүйлөйбүз деп айтып атса, демек өзүбүздө чоң проблема бар да. Баары бирибизде бар. Ар бир кишиде бар. Менде де бар, сизде де бар, бардыгыбызда бар да. Демек биз ушуга жол берип койгонбуз. Ушундай айтылганга мүмкүнчүлүк түзүп койгонбуз. Ал эмес, ошентип айткандарды колдоп, аркасынан ээрчип алчу кыргыздарыбыз дагы бар да. Ага мүмкүнчүлүк бар. Ошого негиз бар. Ошондуктан ушундай болуп жатат. Эгерде башка элдердей болуп, мисалы үчүн мен Түркияда көп жыл жашаган кишимин. Ал жерде башка тилде сүйлөө мүмкүн эмес. Мисалы үчүн теле көрсөтүү, телепрограммаларды алып барып жатып эле, анын ортосунан башка тилде сүйлөп кетүү мүмкүн эмес. Сүйлөсөң, ошол тилдин расмий тилинде так туура сүйлөйсүң. Демократия заманында кайсы тилде кааласам, ошол тилде сүйлөй берем деген жоопту алгам. Кыргыз Республикасынын демографиялык жактан алганда калкынын 75%-нан көбүрөгүн түзгөн бул кыргыз эли. Кыргыз эли Кыргыз Республикасында туруп кыргызча берилген суроого кыргызча жооп алганга укугу барбы же жокпу деген маселе келип чыгат. Өзүнүн жеринде, ушул жердин элинин көпчүлүгүн түзүп туруп, бул бир. Экинчиден, аларды үй бүлөң менен же тааныштарың менен кыргызча сүйлөш деп мажбурлаган эч ким жок. Бул жерде кыргызча иш кагаздар жүрсө, алар мамлекеттик органдарга кайрылганда айла жоктон өздөрү үйрөнгөнгө аргасыз болушат. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, жалаң эле мамлекеттик иш кагаздар эмес, деги эле Кыргызстанда адамдарды тейлөөгө байланышкан кызматтардын баарына тең кыргызча билбесе, ал адам андай кызматка алынбаш керек деген норманы киргизиш керек. Себеби кайра эле биринчи укугум бузулуп атпайбы? Мисалы, эгерде мен ала турган болсом, интернет кафеге кирсем, мен орус тилин билбесем, анан деген чоң кыз мунуңуз канча десем 5 сомов деп турса, анан деген идите отсюда, я вас не понимаю деп турса, анда менин укугум бузулуп атпайбы? Болгондо да мен көпчүлүктүн өкүлү болуп атпаймынбы? Анан эмне үчүн ушул жерде туруп мамлекеттик тилди билүүгө жана мамлекеттик тилде жооп алууга болгон менин укугум бузулуш керек? Биздикилер хаос. Ар ким каалаганын жасап, билгени демократия. Анан барып жанагы укукту чектеп, укукту буздуңар деп, жанагы укук коргоочулар чыга барышат. Бул укук коргоочу ошо чын эле кыргызга кызмат кылып атабы? Кыргыздын нанын жеп атабы? Кыргыздан акча алып атабы? Ал кимге кызмат кылып атат? Муну билген дагы, баамдаган дагы, ошого тиги көз жүгүткөн дагы, ошого ылайыктуу мыйзам да жок. КМШ мамлекеттердин ортосунда жалгыз гана биздин кыргыз мамлекетинин конституциясында расмий тил катары орус тили киргизилген. Бул расмий тил катары конституцияга жазбасак деле биз шериктеш мамлекеттер менен мамиле кылыш үчүн бул орус тилини биз үйрөнөбүз, билебиз. Аны четке кагып окубай кой деген эч ким жок. Бирок эми бизде
ушундай расмий тил деп бир гана биздин мамлекетте жазылып калган, бул өкүнүчтүү. Анан ошол дагы көпчүлүк мезгилде расмий тил болуп аткандан кийин же деген сөздөгү мазмунда же кыргыз тилинде сүйлө, же орус тилинде сүйлө деген мазмунду түшүнүп калат да, мындай иш жүзүндөчү. Мамлекеттик тилде сүйлөөгө, үйрөнүүгө муктаждык жаратыш жөнүндө. Башкаларга үйрөтүп эмне кылабыз? Эгерде кыргызчаны өзүбүз мыкты билип алсак, башкалар бизди карап суктанып туруп кыргызчаны үйрөнөт. Өзүбүз билбегендигибиз үчүн, өзүбүз чала билип, чала колдонгондугубуз үчүн ошо кыргызча мындай деп ошого баш ийбейт. Келтирип сонун кыргызча сүйлөсөң, кыргызча сонун чыгармаларды жазсаң, башка элде суктанганынан кыргызча үйрөнөт. Мына ошол деңгээлге жетмейинче баардыгы келип эле баягы өндүрүшкө такалат да. Коомдун өндүрүш керек болуп атпайбы? Ошо кыргызча сүйлөөнүн өзү дагы өндүрүштүн бир түрү. Биздин өндүргөн продукциябыз, өндүргөн нерсебиздин сапаты жогору болсо, кыргыз тилин колдонуп өндүргөн нерсебиздин сапаты жогору болсо, баардык эл өзүнүн касиети менен тартып, ошону сыйкырлап алат дагы, анан ошону менен өнүгөт. Эч качан биз агитация, пропаганда жолу менен, карателдик жолу менен, же болбосо үгүттөө жолу менен биз тилибизди, маданиятыбызды эч кимге жугуза албайбыз. Ошондуктан биринчи талап ушу өзүбүз тилибизди колдонолучу жакшыраак. Андан кийин ушул тилибизде жакшы тексттерди жазалычы, жакшы оозеки сүйлөйлүчү. Кыргыз тилибизде кыргыздарга эле, өзүбүздүн балдарыбызга эле жакшылап бир үйрөтүп алалычы. Биздин менен жандаш жашап, ата журтум деп эсептеп Кыргызстанда жашап аткандан кийин, Кыргызстандын суусун ичип, нанын жеп аткандан кийин, азчылыктагы улуттар деле мамлекеттик тилди үйрөнгөнгө, аларды колдогонго, кыргыз тилинин аброюн көтөргөнгө алар каршы эмес. Биз өзүбүз кыргыздар кыргыздын душманы болуп атпайбы? Кыргыз тилинин душманы кыргыздар болуп атат. Ошол азчылыктагы улуттарга сый урмат менен көрсөтүп, сен ошол мамлекеттик тилди үйрөнөйүн деп атасың, жакшы болуптур. Мен да сага кошулуптур, өзүм кыргыз болуп, киргиз болуп калбай үйрөнөйүн дегенин ордуна ошолор каршы чыгып атпайбы? Тескерисинче алар колдоп атат бизди. Мына биздин мен округум Ноокат району, Ноокат районунда элдин, ата-энелердин суранычы боюнча былтыры 8 өзбек мектеп, кыргыз мектеп болуп өзгөрдү. Ушул жанагы улуттук саясат концепциясын талкуулап туруп мен ошто жалаң көп башка улуттардын өкүлдөрүн чогултуп талкууладык да. Биз ушу мамлекеттик тилди аброюну көтөрүп, мамлекеттик тилдин бир бардыгын үйрөнгөнгө милдеттүү түрдө ушундай кылып талап коёйлук, кандай болот экен деп талкууласак, бизди өзбек туугандар болгондо да интеллигенция, мектептин директорлери, агартуу тармагында иштеген врачтар, өзбек улутундагы туугандар бизди аябай уяткарды. Өзүңөр күнөөлүүсүңөр деди. Эчак эле деди, силер бизге ушундай муктаждыкты жаратып койгонуңар да деди. Биз мамлекеттик тилди билип, балдарыбыз да мамлекеттик тилди билип, мамлекеттик кызматтарга иштеп, укук коргоо органдарында иштеп, бардык жерде деди, нарында болобу, алайда болобу, таласта болобу, мамлекеттик кызматтарда деди, мамлекет тилин билип алып деди, кыргыздар менен тең ата сүйлөп, ошолор менен аралашып, ким экендигибиз билинбей кетет эле деди. Ошол силер эрте талап койгонуңарда деди, мамлекеттик тилди билип, кыргызча сүйлөп, кыргызча иштеген, кыргызча баскын, кыргыздын тарыхын билгин дегениңерде, биз деди 2010-жылкы окуянда көрбөйт элек деп бизди тескерисинче уяткарды да. Ошон үчүн бул жерде биз күнөөлүү сырттан эмес, өзүбүз кыргыздар күнөөлүүбүз. Мына ушу жерде дагы эле кыргыздардын өздөрүнө айтыш керек, башка улутка эмес. Мен кыргызмын деген ар бир киши ушул тилди дайыма бардык жерде колдонушу керек. Кыргызча сүйлөп, кыргызча жазышы керек. Бир дагы кыргызды мен көрө элекмин ушуга чейин, эч ким капа болбосун. Бир сүйлөм туура жаза албайт. Мен муну бардык жоопкерчиликти мойнума алып туруп айтып атам. Кайсыл газетада бардык сүйлөм туура чыгып атат. Кайсыл китепте ката жок. Китептер ката, газеталар ката, теледе, радиодо сүйлөгөн сөздөр ката. Ошондуктан сүйлөгөн кишилер, жазган кишилер биринчиден өзүнүн эне тилин туура колдонушу керек.
эгерде чындап ушул эне тилди жакшы колдонсо, анда башка улут үчүн дагы ошол көркөмдүккө, ошол касиетке арбалып кетерине мен ишенем. Айтматов мына чыгармалары мыкты жазып койгон экен. Кыргызчаны үйрөнгөн кишилер канча дейсиң? Мен Москвада жүргөндө, ушул аспирантурада окуп жүргөн кезде эле мен кыргызчаны үйрөнүп, Айтматовду ушул оригиналынан окуйм деген канча башка улуттун өкүлүн көргөмүн. Көпчүлүгү үйрөнүп алып туруп, ушул Айтматовду оригиналынан окуп, анан кийин изилдөөлөрдү жазышкан. Биринчиден өзүңдүн өндүргөн нерсең, жасаган бир нерсең, же болбосо чыгармаң, же кылган ишиңдин натыйжасы жогорку сапатта болсо, мына ошого элдин баары тартылат, анага суктанат. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын мамлекет кызматкерлери жыйындарда, расмий жолугушууларда көбүн эсе орус тилинде сүйлөгөндөрүн көрөбүз. Биз уят болгонбуз, Иранга барганда делегация орусча сүйлөсөк, Ирандын парламентиндеги бир комитеттин төрагасы депутат айтты да, силер Кыргызстандан келдиңерби же Россиядан келдиңерби депчи. Анан биз Кыргызстандан келдик десек, эмнеге кыргызча сүйлөбөйсүңөр деп биз уят кылды. Ошо биз орусча сүйлөдүк, орусчаны англис тилге которду, англис тилден иран тилге которуп атышты. Бөлөк элдер, мисалы оруско окшогон элдер биздин маданият илгертен калыптанган, биз билимдүү элбиз. Кыргыздар эмне? Тоо ташта көчүп жүргөн эмелер. Буларга эч кандай негиз жок. Биз болбосок, булар балеким илимге да билимге да ээ болмок эмес деген сыяктуу кандайдыр бир эме көрүнүш улуумунда деле, ортоңкумундан деле, кичи балдарда деле ушундай нерсе байкалат. Ал эми мындай көрүнүш бир улутты экинчи улуттун басмарбоосуна алып келет. Жанагы агалык касиет, анан инилик болуп айтылып жүрбөйбү? Теги Орусия ага катарында жардам берет деген. Андай эмес. Тескерисинче кыргыздар эң байыркы эл. Кыргыз бар кезде орус да жок болчу. Мына биздин эрага чейинки 5-3 кылымдарда кыргыздар деген эл бар экендиги өзүнүн атын ошондон бери жоготпой жүрүп отурушка келген элдер өтө сейрек. Ошон үчүн да кыргыздар. Өткөндө Словакиядан, Чехиядан, Польшадан биздин депутаттар келди. Эл аралык уюмдарга мен айттым. Булар баары бир биздин кыргыз мамлекетине келип атат. Кыргыз мамлекетине келгенден кийин силер кыргызчадан англисчеге которгон адистерди даярдап койгула, мен кыргызча сүйлөйүн дедим. Мамлекеттик тилде сүйлөйүн десем, макул эже дешип, ал ошол конференцияда орус тилден англис тилге, кыргыз тилден англис тилге которгон эки котормочун отургузуп коюшкан болчу. Анан мен бардыгы орусча сүйлөштү, депутаттардын бардыгы орусча сүйлөгөн, анан мен орус тилинде ушул кечирип коюңуздар. Мен орус тилди билбегендиктен эмес, мен орус тилди билемин. Бирок биз Кыргызстандын жараны болуп, сиздер Кыргызстанга келгенден кийин кыргыз тилинин кандай сүйлөнүшүнү угуп көрүп кеттиңиздер деген максат менен эле мен мамлекеттик тилде сүйлөйүн деп атам деп эскертип коюп турам. Мен мамлекеттик тилде сүйлөдүм да. Анан менин сөзүмдү кыргыз тилинен англис тилине которуп беришти. Ошондо ал Словакиядан, Чехословакиядан, Германиядан келген, Польшадан келген депутаттар ыраазы болуп эле сүйүнүшүп эле кетишти. Баякы биздин өзүбүздөн эле кыргыздар мени ошодон бери сындайт. Байкуш орусчаны билбегенден сүйлөдү да кыргызчаны депчи. А мен 3 жолу жогорку билимдүү өмүр бою комсомолдук партия совет кызмат иштеп жүргөн адам өзүмдүн деңгээлимде билем. Мен орусчаны эркин жазып, эркин сүйлөштүчү. Эми көрбөйсүңбү, өзүбүздүн кыргыздар душман болот ба? Бир Эген Шералы уулу деген болсо, байкуш бечара орусчаны билбесе эмне кылсын, кыргызча сүйлөйт да орусчаны билбей деп мени интернетке чейин жазып жүрөт. Анан мен ал кишиге өзүмдүн комментариymды жөнөтүп бердим интернеттенчи. Сиз мени менен бир орус тилинде дебатка чыгып көрүңүз, анан мен жөнүндө оюңузду айтыңыз. А мени байкуш деп айтканга кандай акыңыз бар? Мен мамлекеттик тилде башымды бийик кылып туруп сүйлөдүм, анда мен эч кабакта уялбаймын депчи. Бир эмес 3 жолу жогорку окуу жайын бүткөн адам, мен өзүмдүн деңгээлимде билем орус тилини. Ошон үчүн бул мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө, аброюн көтөрүүдө жогору жактан башталыш керек.
анан биз өзүбүз элге үлгү болушубуз керек да. Бу Кыргызстан тилдердин согушу жүрүп жаткан, тилдер жол талашкан чоң майданга айланып калды да азыр. Бир жагынан Кытайча үйрөтүп жаткандар бар, Кытайча үйрөнүп жаткандар бар. Бир жагынан карасаң, англисче үйрөнөм деп жаштар эмес, улгайгандар деле ошонун артынан жүрүп атат. Башкы ишин таштап жалаң тил үйрөнгөндөр бар. Бир жагынан түркчө үйрөнүп жатышат. Ошол эле мезгилде кыргызча үйрөнүп жатат. Чет элдиктер да кыргызча үйрөнүп жатат. Ошону менен бирге шаардык балдар, ата-энеси кыргызча билбеген балдар кыргызчаны үйрөнүп жатат. Бул өзү өтө татаал жана мындай карап дайыма изилдеп, тескеп, ошого жараша мамиле жасап тура турган бир процесс да. Мисалы, мурда шаардык балдар кыргызча сүйлөчү эмес, кыргызча сүйлөй алчу эмес. Азыр бардыгы эле кыргызча сүйлөй алат, шаардык балдар, кыргыз балдар кыргызча сүйлөйт. Ал эмес шаарда жашаган башка улуттун балдары деле аң сезими бир аз жетишип, аң сезими өнүгүп баратат да. Бул тилди билиш керек экен деп мен жаштардын ичинен кыргызча сүйлөгөндөрдү көп эле көрөм, башка улуттардын ичинен. Мурда ал таптакыр мүмкүн эмес болчу. Эми ушундай шартта Кыргызстанда дүйнөнүн белгилүү жана белгисиз тилдеринин баардыгы келип жол талашып жатканда, бир согуш майданы сыяктуу тилдердин ызы чуусуна айланган өлкөдө албетте мамлекеттик тилдин мурда көп жагынан аксап калган, көп өзүнүн функциясын аткара албай калган тилдин тагдыры бир топ эле кыйын болот. Мына 5-чакырылыштагы депутаттар сүйлөшүп, акылдашып, Урмат Аманбаева деген депутатыбыз демилгечи болду. Аны биз колдоп, ар фракциядан депутаттар кошулуп, 5 фракциядан бириккен 18 депутат ушул мамлекеттик тил боюнча мыйзамдын ушул 23 жылдан ашык убакыттан бери иш жүзүн ачпай жаткандыгын байкап, ошого тиешелүү беренелерине өзгөртүүлөр, толуктоолорду киргизип, ошол бир эле мезгилде мамлекеттик тил боюнча эле мыйзамга эмес, административдик мыйзамдарга боюнча мыйзамга, мамлекеттик кызмат боюнча мыйзамдарга, анан мамлекеттик тилди иш жүзүнө ашырууга муктаждыкты канааттандыруучу жагдайлардын бардык тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү, толуктоолорду киргизип, 3-чү окууда өткөн жумада биз жогорку кеңештин отурумунда бир добуштан көпчүлүк депутаттар колдоп беришти. Президент өзү дагы бул мамлекеттик тилди мамлекеттик деңгээлде көтөргөнгө кызыктар. Себеби өткөн март айында жогорку кеңеш менен президенттик аппараттын улуттар ассамблеясынын биргелешип иштеп чыккан концепциядагы негизги бөлүк кыргыз мамлекетинин түпкүлүгүн түзүп турган кыргыздарды өзөк катары көрсөтүп, ошол биздин кыргыз тилинин мамлекеттик тил экендигин даана таанып, анан улут аралык мамилелер катары кабыл алынсын, ошол деңгээлге көтөрөлүк деген мазмунда биздин концепциябыз кабыл алынган коопсуздук кеңешинде, президенттин коопсуздук кеңешинде. Ошон үчүн мен ойлоп атам, ошол коопсуздук кеңешинде кабыл алынган концепция иш жүзүнө ашыш керек болсо, анда президент бул мыйзамдын долбоорунда толук түрдө колдоп, жактырып, кол коюп берет го деген ойду айтып атам. Эгерде каршы пикир болуп калса, анда президент өзүнүн ошол коопсуздук кеңешинде кабыл алган концепциясына каршы баргандык болуп калат да. Менимче, мен ойлоймун, бул маселени ошол биринчи ант берген күндөн эле биздин президентибиз мамлекеттик тил жөнүндө жакшы өзүнүн ойлорун айтып келип атат. Буюрса биздин жогорку кеңештен колдонуп сунуш кылынган мамлекеттик тил боюнча мыйзамдын өзгөртүү толуктоолоруна президентибиз кол коюп колдоп берет деген ойдо отурам мен. Эгерде кыргыздын сөзүнүн маани маңызына толук түшүнгөн болсок, ошо кыргыздын сөзүн сүйлөй билген болсок, кыргыздын ошо сөз күчүндө кандай кереметтер бар экенин түшүнсөк, сөзгө баа бере билсек, сөздүн кунун билсек, анда кыргызча сүйлөө биз үчүн бир рахат болот эле да. Намыска келип, эне тилибизде таза сүйлөп, анын укура кереметин, сөз кадырын билсек, ага болгон сүйүүбүз артып, абырою көтөрүлөт беле.